Саламатсыздарбы? Акчаны туура пайдалануу жана кантип акча чогултуп, аны көбөйтүп, жакшы бир финансылык абалга жетсе болот. Мына ушул боюнча көп суроону бересиздер. Негизи мен ушул акча жөнүндө китеп жазгам да, өзүңүздөр билесиздер. Мына формула богатства жана баюунун формуласы. Негизи 2012-жылдан баштап жеке ишкерлик менен алектенип келем. Азыркы учурда турак жай маселеси менен иш алып барабыз. 3 жылдан бери элдерге рассрочкага үй салып беребиз да. Анан негизи эле бул китепте мен аябай жакшы ачып бергем да. Ар бир адам эң биринчи тепкичтен өсүп, кадимкидей жетилиш керек да. Мисалы үчүн эгерде деңгээли пас деңгээли өсө элек адамга миллион сом бересиңби, миллион доллар бересиңби, аны бир нече убакыттан кийин коротуп жок кылат да. Эмнеге дегенде эң биринчиден ошол акыл кириш керек да. То есть адам эң биринчи мына чернорабочий кара жумушта иштеп келатат да. Ошо кара жумуштан кадимкидей өзүнүн табигый ресурстарын туура пайдаланып, анан жогорку тепкичке өсөт да. То есть эң табигый берилген эки универсалдуу ресурс бул убакыт менен энергия болот да. Эгер убакыт менен энергияны туура пайдаланып, өзүнүн жеке өнүгүүсүнө салса, анда кадимкидей убакыты көбөйө баштайт, акчасы көбөйө баштайт да. Ошол акчаны көбөйгөн сайын коротуп чачып салбай, кадимкидей туура пайдаланса, анда финансылык көз карандысыздыкка дагы жетсе болот. Мына ушул жөнүндө мен сиздерге бир аз азыр айта кетейин. Негизи акча кантип келет жана акчаны кантип туура пайдаланыш керек. Эң биринчиден көп эле адамдар бир эле, эки эле булактан акча келет деп ойлойт, бирок акча деген 7 булактан келет экен да. Биринчи булак бул ошол наемный работник деп коет да, то есть сиз бир жака айлыкка иштейсиз. То есть кара жумуш болобу, сфера обслуживания болобу, специалист болосузбу, эксперт болосузбу, то есть өзүңүздүн убакыт менен энергияңызды жана өзүңүздүн бир билген бир баалуулугуңуз менен акча табасыз да, то есть айлыкка иштеп акча табасыз. Анан экинчи булак бул прибыль да, то есть эгерде сиз жеке ишкер болсоңуз, бизнесмен болсоңуз, кандайдыр бир рынокко, то есть базарга баалуулук алып чыгасыз, элдер ошону сатып алат, же сизден товар сатып алат, же кызмат сатып алат, ошонун негизинде анан сизге акча төлөйт да. Таким образом киреше деп коет, прибыль. Ошол прибыль аркылуу сиз акча табасыз. Анан үчүнчү булак бул аренда деп коет да. Эгерде сиздин кандайдыр мүлкүңүз болсо, жер болобу, квартира болобу, машина болобу, бир оборудование жана техника болобу, эгер ошону сиз арендага берсеңиз, анан сизге акча келсе, бул дагы бир киреше булак да. Анан дагы 4-чү булак бул процент деп коет да. То есть сиз бирөөгө инвестицияга акча бердиңиз, же болбосо депозитке акча салып койдуңуз банкка, ошо 15-20-25% жылдык пайыз менен сизге дивиденд түшүп турат да. Бул ошол проценттен, дивидендтен түшкөн киреше булак. Анан дагы бир киреше булак бул интеллектуальная собственность. То есть сиз андан роялти аласыз да. То есть мурун мисалы үчүн Instagram, YouTube жок болгондо автордук укук каралбай калчу да. Сиз бир нерсе жаратсаңыз деле ал тарап кетчү, элдер пайдаланчу, бирок сизге эч кандай киреше алып келчү эмес. Азыр мына TikTok бар, Instagram бар, YouTube бар. Эгерде сиздин жасаган видеолоруңуз, аудиолоруңуз 100 миңдеп, миллиондоп просмотр алса, анда башка адамдардын товар услугасынын рекламасын киргизет, астына же бир үзүндү кылыпчы. Канчалык башка адамдар ошол рекламаны көргөн сайын сизге каражат түшүп турат да. То есть мисалы үчүн азыркы биздин местный певецтер, ошол Джакс да, Джакс ошолор YouTube менен Instagramга эле музыкаларын киргизип, ошол монетизация аркылуу акча табышат да. Анан дагы жакшы бир Кыргызстандын интернет кинотеатр да, то есть ошо этномедиа деп коет, ошол дагы кыргыз рынокто кино тарткан адамдардын кинолорун кандайдыр бир келишим менен алат дагы, анан ал просмотр алган сайын бир кандайдыр бир акчаны берет, өзүнө дагы түшөт да. То есть бул онлайн кинотеатр. Демек ушундай
сиздин интеллектуальный собственностьти бир түзүп койсоңуз, ал постоянно сизге акча алып келип турса, бул дагы жакшы. Мисалы үчүн менин китептерим бир жолу жазам, Кыргызстандын бүт китеп дүкөндөрүндө сатылат, элдер окуп баалуулап алат. Бул канчалык тиражда өткөн сайын мага да кандайдыр бир пайда келип турат да, акчалай. Ушуну интеллектуальная собственность деп коет. Анан дагы бир бизнес бул партнерство да. Сиз мисалы үчүн кандайдыр бир жеке ишкер менен, бизнесмен менен партнерствого кирип, ага акча берип койдуңуз, анан ал бизнес өсүп өнүктү, ошондон сизге доляңызды берип турат да. То есть бул дагы жакшы бир бизнес. Анткени менин деле окуучуларым ошол эле тиги автозапчасть башка бир нерсе чет өлкөдөн алып келчи, дайыма оборотуна акча керек болчу. Мен мисалы үчүн акча берсем, кандайдыр бир товарный партия келсе, ал товар сатылса, ошол кирешенин бир канча бөлүгүн берчи да. То есть мына ушул дагы партнерство, дагы бир киреше булак. Ошентип киреше булактын 7 түрү болот экен да. Анан негизи эң адамдын жаман сапаты акча түштө эле корото салат да. Эгер акчаны корото берсе, жанагындай акча алып келе турган, акча туй турган актив алып койбосо, кадимкидей акча жоголуп корой берет да. Ошон үчүн сиз акчаңызды иштетишиңиз керек. Акча жөн эле жаздыктын астында жата берсе дагы арзан болуп, анын күчү дагы жоголот да. Мисалы үчүн жылда 10-12% инфляция болуп турат. То есть бул китеп мисалы үчүн бул жылы 400 сомго сатып алсаңыз, эмдиги жылы бул уже 500 сом болуп калышы мүмкүн да. Ошондой эле любой продукт, бензин болобу, ун болобу, нан болобу, жыл сайын кымбаттап турат, акчанын күчү жоголуп турат 10-12%. Анан девальвация деген бар да. Девальвация, эгерде ошол доллар, евро жана башка твердый валюталар өсүп турса, анда национальный сомдун күчү 10%га жоголуп турат да. Бирок акыркы 1-2 жылдан бери доллар 87-5 менен токтоду, дагы деле ошол курс менен келатат. Бул дагы өтө жакшы көрүнүш да. Анда эмес, урматтуу мекендештер, баардыгыңыздар инвестиция жөнүндө сурайсыздар да. Мына көбүңүздөр инвестиция кылып, то есть акча чогултуп, киреше булактан акча түшүп атат, ошону көбөйткүңөр келет да. Жанагыл бир чет элдик компанияларга алданып калбаңыз. Эгерде ким бирге бир берем, 50% үстүнө кошуп берем десеңиз, бул өтө кооптуу булактар да. Эмнеге дегенде, азыр банктар кредитти 24-25% менен берип атат да. Андан көрө сизге 50% же бирге бир кошуп бергенден көрө, ал лучше тиги банктан кредит алат дагы, анан банкка болгону 25% эле бере берет да. Ошон үчүн сиздерге сунуштарым, эгерде 20-25-30%га чейин дивиденд жылдык пайыз берем десе, анда бул ишеничтүү да. Анан экинчиден, чет элдик эмес, биздин Кыргызстандын ишкерлерине берсеңиздер туурараак болот да. Анткени көбү жана Wildberries жакшы болуп атат, ошол Wildberries'ти иштегендерге акча берем деп берди. Анан не болуп кетти? Россияда Wildberries'тин складдары өрттөнүп атат да. Уже 7ден ашык склад өрттөнүп, товардын баары күйүп кетти. Демек, не болот? Форс-мажор болуп калат дагы. Анан ал Wildberries'ти иштеткен адам жанагы инвестиция кылган акчаны мисалы үчүн бере албай калат. Ошондой эле башка чет элдик компания аябай кооптуу болот да. Кыргызстанда иштеп атканда ишеничтүү, то есть кантсе дагы тигил адамдан дооласаң болот да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билесиздер, биз уже 3 жылдан бери бул курулуш тармагында иштеп атабыз. Анан постоянно бизге дагы инвестиция керек. Негизи инвестиция любой ишкерге, бизнесменге акча керек да. Жанагы спад сезона, то есть жакшы соода болбой атканда бизнес өчүп калбасын деп акча салып турат да. Анан бизнес укмуш өсүп атканда да акча керек, чтобы масштабка чыгыш үчүн да. Ошон үчүн эки түрдө тең акча керек болгондо, демек ишкерге, бизнесменге дайыма эле акча керек да. Мына биз азыр өсүп өнүгүп атабыз, заказдарыбыз өтө көп болуп атат. Ошондуктан биз аларды туура тейлеш үчүн бизге дагы инвестиция керек. Биз 25% жылдык пайыз менен инвестиция алабыз. Анан кээ бирөө мисалы үчүн, менин 2 квартирам же 3 квартирам бар эле, ошо 1 квартирасын мен инвестицияга иштетсем болот эле деген адамдар бар да. Эгерде сиз мисалы үчүн квартира менен ошондой аласыңарбы десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Анткени биз ал квартираны
строй материалга, бартерге берип салсак болот да. Ошол эле арматура, бетон, кирпичке ал квартираны алмаштырып, алардан товар алсак болот, сырье материал алсак болот, анан ишибизди жүргүзө берсек болот да. Ошон үчүн эгерде сиз акчалай инвестиция кылам дейсизби, же ошол мүлкүм бар, ошону инвестицияга берем десеңиздер, анда кайрыла берсеңиздер болот. Ошо 25 жылдык пайыз менен биз инвестиция кабыл алабыз. Анан бүт ушул суроолор боюнча биздин WhatsApp номерлерге жазыңыздар. Бул жака көрсөтүп койдум. Эгерде бул китептерди кайерден табам десеңиздер, раритет китеп дүкөндөрүндө сатылат, жана башка Кыргызстанда кыргыз китеп дүкөндөрүндө дагы издесеңиздер болот. Анда эмесе бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм. Эгерде ушул видео сабак пайдалуу болсо, сөзсүз жакшы бир комментарийлерди жазып бөлүшүп коюңуздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.